1-октябрдан тарта пенсияны 205 сомго көтөрүү каралууда. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги 2021 жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо жөнүндө министрлер кабинетинин токтомунун долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Документте 2021 жылдын 1-октябрына чейин дайындалган пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн 2021 жылдын 1-октябрынан тартып 1,8 индексациялоо коэффициентине, бирок жалпы өлчөмү 4785,4 сом 40 тыйындан ашпаган пенсиялар үчүн 200 сомдон кем эмес жана жалпы өлчөмү 4785,4 сом 40 тыйынды түзгөн жана андан ашкан пенсиялар үчүн 500 сомдон кем эмес индексациялансын деп көрсөтүлгөн. Социалдык фондунун алдын ала эсептөөсүнө караганда 2021 жылдын 1-октябрына карата пенсионерлердин саны 715,5 миң адамды түзөт. Күрөш федерациясы өкмөткө нааразычылыгын билдирди. Мамлекет күрөш боюнча улуттук курама командага татыктуу шарт түзүп берген эмес. Бул туурасында күрөш федерациясы кабарлады. Токио олимпиадасы аяктады. Эми Париж 2024 даярдануу башталат. Бизде иштей турган жана ойлоно турган нерселер көп. Кыргыз өлкөсү олимпиадалык алтынды күткөн, бирок мамлекет бул үчүн эмне кылды? Балбандардын спорт комплекси жок. Ал тургай өздөрүнүн машыгуу залы да жок. Улуттук команда жеке бөлмөлөрдү ижарага алат. Өлкөнүн түштүгүндө спорт интернат жок. Машыктыруучулардын айлыгы аз. Жаш балбандар турнирлерге бараардан мурун демөөрчүлөрдөн акча издешет. Эмнеге олимпиаданын 5-7 орундары үчүн акчалай сыйлыктарды алып салды. Айпер Эмедет кызы татыктуу күрөшүп, 16 балбандын ичинен 5-орунду камсыздады. Олимпиадага чейин федерация уят кылуучу шарттарга туш болгон. Олимпиада улуттук команданын кошумча чыгымдарын жабат. Кымбат баалуу дары-дармектер менен камсыздайт жана вице-президенттерди, бюро мүчөлөрүнүн жеке каражаттарынан жөнөтөт. Дүйнөлүк күрөш уюмуна мүчө болуу үчүн милдеттүү түрдө жыл сайын төлөнүүчү төлөмдөрдү, калыстык лицензияларды төлөйт, деп жазды күрөш федерациясы. Мындан тышкары күрөш федерациясы өлкөдө талапка жооп бере турган спорт комплекстер жок экендигин баса белгилеген. Биз дүйнө чемпионаттарын өткөрүүнү каалайбыз, бирок ылайыктуу аренанын жоктугунан улам өткөрө албайбыз. Биздин спортордорубуз буга чейин 2018 жылы күрөш боюнча Азия чемпиондугун өткөргөн. Бирок дүйнөлүк күрөш уюму бизге көптөгөн суроолорду берип, Азия чемпиондугу аяктагандан кийин бизди 20 000 франк Швейцария акчасы менен айып салган, деп жазылды. Ошол эле учурда федерация 2021 жылы сентябрда Азия чемпиондугун Бишкекте өткөрүүгө уруксат берүү өтүнүчү менен кайра өкмөткө кайрылган, бирок мамлекет кошумча каражат бөлүп бербегендиктен токтогон. Биздин дүйнөдөгү эң күчтүү спортчуларыбыз стандарттардан алыс шарттарда машыгышат, бирок алар эч нерсеге карабай ушундай сонун жыйынтыктарга жетишүүдө, деп жазат федерация. Садыр Жапаров мектепте акча чогултуу демилгесине караманча каршы. Президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министрлигинин жалпы билим берүү мекемелеринде окуучулардын ата-энелеринен акча чогултуу демилгесине караманча каршы. Бул туурасында бүгүн 13 августта мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Белгилей кетсек, мекеменин бул демилгеси мамлекеттик саясаттын коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы негизги багыттарына каршы келет. Андан сырткары буга окшогон кошумча төлөм төлөө механизми билим берүү тутумун жакшыртууга эч кандай реалдуу пайда алып келбейт. Ал тескерисинче окуучулардын ата-энелерине жүктөлгөн оор жүк болуп калат. Президент Садыр Жапаров окутуунун заманбап ыкмасын колдонуу менен билим берүү тутумун өркүндөтүп, аны эффективдүү кылуу керектигин көп жолу баса белгилеген. Ошол эле учурда башталгыч жана жалпы орто билим алуу баарына бирдей жеткиликтүү болушун камсыз кылуу керек, деп айтат Эрбол Султанбаев. Кызматкер кызды калькулятор менен чапкан киши камакка алынды. Бишкектеги соода борборлорунун биринде сатуучу кызды калькулятор менен башка чапкан 29 жаштагы жаран шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул туурасында Октябрь райондук милициясынан билдирет. Маалыматка караганда, жаран абакта 48 саат кармалып, андан соң Октябрь райондук соту тарабынан бөгөт чарасы тандалат. Учурда тергөө амалдары уланып жатат. Эске салсак, окуя 2 август күнү Горький жана 7 апрель көчөлөрүнүн кесилишиндеги соода
борборунда болгон. Арыз жазган кыздын айтымында ал күнү бейтааныш эркек киши мас болуп алып аны менен урушуп сөгүнгөн. Чатакташып жатканда калькулятор менен башка чапкан. Аталган факты алгач кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жоруктар кодексинин 119-беренеси менен каттоого алынган. Бирок кийин иш кайра 266-беренеге өзгөртүлдү. Бала бакчалар ачылабы? Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова бүгүн 13-августта өткөн маалымат жыйынында бала бакчаларды ачуу жана алардын иштөө алгоритмине байланыштуу маселе чечиле электигин билдирди. Анын айтымында бул мектепке чейинки билим берүү чөйрөсүнүн иштөөсүнүн башкача болгондугуна байланыштуу. Ушуга байланыштуу бул маселе азыр чечиле элек, бирок аны августтун аягына чейин иштеп чыгууга убада беребиз, дейт ал. Акимдерге 60 миллион сомго унаа сатып алынбайт. Президент тендерди жокко чыгарууну тапшырды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын алдындагы автотранспорт бирикмеси тарабынан райондук администрация башчыларына 60 миллион сомго унаа сатып алууга жарыяланган тендерди жокко чыгарууну тапшырды. Бул туурасында бүгүн 13-августта мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Бул чечим өлкөнүн экономикалык оор ошондой эле аталган маселе боюнча коомчулуктун пикирин эске алуу менен жана бюджеттин өтө зарыл болбогон чыгымдарын азайтуу үчүн кабыл алынды, дейт Эрбол Султанбаев.